Дүйнө элинин үшүн алган коронавирус жана пневмония илдети 1329 адамдын өмүрүн алып кетти. Алардын арасында өлкө тарыхында кала турган Кыргызстандын өнүгүшүнө өз салымын кошкон коомдук ишмерлер, саясатчылар, орду толгус дарыгерлер жана катардагы тургундар да бар. Алардын ар бири мамлекетибиз үчүн маанилүү инсандар. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеевди да 74 жашында алышкан илдет алып тынды. Аска тогуз болчу. Кандай гана өзүбүздүн өмүрүбүздө окуялар болбосун, бардыгын ушу атабыз менен кеңешип кылчубуз. Азыр ушу биз үчүн аябай чоң жоготуу болуп атат. Кеңешчү кишибиз жок болду. Эми азыр дагы ишениш кыйын экен. Кечээ мурда күнү эле көргөндөй болуп эле андай ишенгенге кыйын болуп атат. Негизи эми бара-бара ошо курсаалыктан билинет болуш керек деп ойлоп атабыз. Соңку суткада эле 28 адам каза болгону кабарланды. Алардын көпчүлүк бөлүгү Бишкекте жана Жалал Абадта. Ажалга моюн сунгандардын ичинен 100гө чукулу өмүр сакчылары болгон дарыгерлер. Бул аптада президент Сооронбай Жээнбеков 30-июлдү жалпы улуттук каза күтүү күнү деп жарыялоо боюнча биринчи радиого берген маегинде айткан. 31-июль Курбан айт деп жарыяланды. 30-июлдү өлкө боюнча жалпы улуттук каза күтүү күнү деп жарыялайм. Тиешелүү жарлык чыгат буюрса жакында. Ошол каза күтүү күнүндө каза болгон мекендештерибизге Куран окуталы. Дагы бир рет каза болгон мекендештеримдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ар бир кыргызстандын башына келген кыйынчылык, оор жоготуу менин жүрөгүмдө. Кечээ бул боюнча жарлыкка президент кол койду. Мамлекет башчынын бул жарлыгы коомчулуктун колдоосуна алынды. Бул күнү теле жана радио каналдардан көңүл ачуучу программалар жана музыкалар жаңырбайт. Каза болгон мекендештерибизге Куран окутулат. Кыргыз коомчулугу илдеттен көз жумган ар бир жаран унутулбаш керектигин айтышууда. Андыктан аларды эстеп туруу үчүн атайын парк ачып, бак тигүү идеясын айтып чыгышты. Мындай идеяны Бишкек мэриясы да колдойт. Жашылдандыруу маселеге ар бирөөбүз катышып, ар бир үй бүлөгө багыттап, ар бир ушул өтүп кеткен инсандарга бирден бак тиккиси келгендер андага мэрия колдойт, сөзсүз колдойт. Бул бак кишинин өмүрүнө окшош болот. Ошол элес болуп, эстелик болуп туруп, ошол бактар кала берсин. Сиздер ошол кагаз түрү менен дагы бизде дагы ары ылдый өйдө болбосу үчүн кагаз түрүнөн кайрылып, сөзсүз ар бир киши ошол бак менен биздин элесибизде калсын. Илдет менен күрөшүүдө ажалга төшүн тоскон дарыгерлердин эмгеги жерде калбаш керек деген пикирлер арбын. Каза болгон ар бир дарыгердин аты жөнүн урпактар эстей жүрсүн үчүн атайын парк ачуу сунушу айтылууда. Бишкек мэриясы бул багытта да ойлонгон. Чүй жана Дзержинск көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңы курулуп жаткан Бишкек баатырдын эстелигинин артында жайгашкан гүл бакчанын ордун чакан аллея кылуу боюнча идея бар экен. Ден соолук бульвары бар. Ошол Ден соолук бульварыны кайрадан жандырып, Эркиндик бульвары менен Чүй кесилишинде ылдый жакта дагы бир азыр айкел коюлган тап. Ошонун айланасы биз бир топ убакыттан бери жаңы бактарды быйыл жазында отургузганбыз. Ден соолук бульвары бизде бар. Ошол Ден соолук бульварына эгерде намын ыйгарса, бул шаардык кеңештин депутаттарынын сессиясында өзүнүн тартиби бар. Ошондо эгерде депутаттар колдоп берсе, сөзсүз ыйгарса болот. Учурда илдеттин бизи кайтып басаңдап калганы айтылууда, бирок дагы деле каза болгондор катталууда. Илдетке жаңы кабылгандардын саны деле кескин азая элек. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.